Бүгін 9 майда Бақиян айылының тұрғыны Улуу Ата мекендік соғыштың ардагері Араке Арыстанбеков 98 жаш құрағында ақырқы сапарға ұзатылды. Митинг реквиемге облыс жетекшісі Нурлан Дарданов, ел өкілі Марат Мураталиев, Альянс Алтын өніктірі фондының директоры Батыр Қачқынбаев жана Альянс Алтын компаниясының қызматкерлері қатышып, Батыр Атаның ердігін ескерішті. Былтыр ушул күнү келип куттуктап кетмеле. Бүгүн дагы ушул куттуктап кетип пландаштырып жатканбыз, бирок тилекке каршы мына акыркы сапарга узатып атабыз. Араке Аксакалдын өмүр жолун жакшы жашады. Жакында эле Россия Федерациясынын президенттин администрациясынын башкармалыгынын башчысы Масловта келип өзү жеке куттуктап кеткен. Бул Араке Аксакалыбыз Кыргызстандын да жараны, Россиянын да жараны болуп, эки элдин достугун бекемдөөгө чоң салым кошкон. Биринчи элди аябай ушу өзүнүн элин аябай сүйгөн адам болгонда 2010 жылкы, 2020 жылкы Тажикстан кол салып жатканда келип сүйлөп калсаң, ой кыргыздар деген качан көбөйөт, кыргыздар ушу көбүрөөк болуп, жаныбызда ушу Өзбекстан, Тажикстанга тете турган эл болсок качан жетебиз деп ар дайым тирек кылчу да. Атамы Бакиян таап кетип баратат ба, эл журт 98 би 100 би өзүнүн орду бар экен. Атам жаткан жери жайлуу топурак торко болсун. Облыс башчысы жана компанияның қызматкерлери Араке Арыстанбековдун үй бүлөсүнө уул кыздарына көңүл айтышты. Куран окуткан ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн резервдик фондунан 50 000 сом жана Альянс Алтын компаниясынан 50 000 сом акчабай берилди. Белгилей кетсек, Араке Арыстанбеков 17 жашында колуна мылтык кармап 1944 жылы согуш талаасына барган. Берлинге чейин жетип, душмандын мизин кайтарып, тынчтыкты орнотууга салым кошкон.